Саламатсыздарбы, урматтуу Санжыра салмагын таразалоочулар. Сиздер үчүн кайрадан белгилүү жазуучу, санжырачы Акмат Карабай уулунун Садыраке китебин окууну улантып, Садырга чейинки саяктардын санжырасы бөлүмүн тааныштырабыз. Байыш Баатыр Кытай туткунунан келгенден кийин Кыпчактардын Эреши канына убазир болот. Эреши кан Байыш Баатырга өз кызы Майысаны берет. Андан Байызбек төрөлөт. Байыш Баатырдын көз өткөндөн кийин Майысайымды кайнеси Эшин Карек алат. Байга чыккан энесине таарынып, Байызбек куугунтукта жүргөн Дому кандын уулу азык менен бирге атасы Тагай бийди издеп бараткан Кара Чорого кошулат. Тагай бий Кашкар хандыгында ак үйлүүдө жүргөн чакта Кашкар хандыгы Тагай бийге ордо кыздан оңол бүбүн алып берет. Тагай бий ак үйлүү мөөнөтү бүткөндө Кара Чоро оңол бүбүнүн боюнда калат. Тагай бий элге кайтаар күнү оңол бүбү жол алыс, эркек түрөсөң атын Кара Чоро кой, кыз түрөсөң ыйлабаган жерге бер. Кара Чоро эр жеткенде атасы аманат калтырып кеткен кездигин колуна берип, энеси оңол бүбү уулун ала тоого, туугандарын издеп табууга жөнөтөт. Кара Чоро атасын соң көлдөн табат. Кара Чоро атасы Тагай бийге аманат калтырган кездигин берет. Тагай бий кездигинен баласын тааныйт. Байызбектин дагы дайынын сурайт Тагай бий. Кара Чоро атасына бул бир сел саяк бала экен, жолдош кылып бериштип алдым дейт. Андай болсо бул да менин балам, аты саяк болсун дейт. Тиги куржун көтөргөн жигиттен жөнү кандай деп азыкты сурайт. Бул жигит да эли журту жок бирөө экен, азыгыбызды көтөрүп келдик дейт Кара Чоро. Мындай болсо бул жигит да менин уулум болсун, атын азык койдум дейт Тагай бий. Тагай бий ошентип 3 уулду болот. Үчөөнө чоң той берет. Өзүнүн Богорстон, Койлон, Жедигер, Кылжыр деген 4 уулу менен 7 уулду болот. Саяк эр жеткенде чечендиги менен Тагай бийдин сырткы иштеринде жүрөт. Баатырдыгы менен эл сактап, элге таанылат. Энеси Эшен Каректен Молдо Садык, Ыбрайым, Жусуп, Молдо Шакир деген 4 уул төрөйт. Ошол аралыкта энеси Майысайымдын атасы Эреши хандын туусу жыгылат. Жетим калган 4 уулу агасы Байызбекти издеп ала тоого жөнөйт. Молдо Садык адашып Чимкентте калат. Ыбрайым аялы түрөп Таласта калат. Жусуп ич өткөк ооруга жолугуп, казактын улуу жүзүндө кызыл бөрк аталып казактарга сиңип кетет. Молдо Шакир агасы Байызбекти Сыр дарыянын боюнан таап, экөө Жумгалдын Кабак деген жерине келип, ошол жерди жердеп калышат. Молдо Шакирден Куртка, Түгөл туулат. Курткадан Кудайберди, Ак Кабак, Ыман, Кудайбердиден Кулжыгач, Чоро, Чородон Тоймат, Тойматтан Жанболот, Жанболоттон Ырыскул бий, Ырыскул бийден Атантай, Тайлак. Булардын тукуму Актала, Тогуз-Тоrodо. Кулжыгаштан Байзак, Качыке. Булардын тукуму Жумгалдын Түгөл сайынан ары, Суусамыр, Тержайлак, Көбүк, Колтукка чейин тараган. Садыракеге Куран окутканы келген 100 киши ошол саяктын энеси Молдо Шакирдин тукумдары. Саяктын өз балдары. Улуу баласы бай болот. Бул улуу жоокер, жоортуучу болгондуктан тез байып, 1000 жылкыга ээ болот. Жылкысына ата тамгасынын жогор жагына тамга басат. Ошондуктан ал өөдө чекти атка конот. Өөдө чектиден Асаке, Айдаке, Күрөң, Молой, Кулунтай, Күчүк, Кадаң, Мамат тарайт. Булардын тукуму Анжиянды жердешет. Айдаке атындагы чакан калаа бар. Ошол калаанын чекебелинде жайгашып, отурук эл болуп калды. Саяктын экинчи баласы Кайдуулат. Кайдуулаттан Каратай, Төлөк, Байбарак. Булардын тукуму Арстанбапта. Үчүнчү уулу Сарык. Сарыктан Алагөз, Каба, Атакара, Ботокара. Кабадан Майрык, Шыкмамат. Майрыктан Түнкатар, Түнтөй. Түнтөйдөн Арзымат, Жорукчу. Булар Кетмен төбө, Чаткал тарапта. Түнкатардан Актери, Энтери, Бостери. Актериден Шамаке, Жараке. Булардын тукуму дагы Арзымат, Жорукчу менен аралаш Кетмен төбө тарапта. Энтериден Нарбуту, Нават, Дуулат,
Булардын көпчүлүгү кетмен төбөдө. Боз териден Элтинди, Досой, Казак, Асан, Жаныбек. Булардын тукуму Тоңдун, Аксай, Айдынкөл, Семизбел, Туура Суу, Караталаада. Ысык көл районунда турушат. Атакара, Ботокаранын тукуму Ферганада. Шык Маматтан Кудаш, Култай, Култайдан Бактороз, Бөбүй. Булардын тукуму Кочкордун Кара Моюнук, Чүйдүн Кызыл суусунда. Биразы Ысык көл районунун Черке айылында. Кудаштан Курткамерген, Бектемиш, Анжай, Ынжай. Булардын тукуму Ысык көл районунда. Курткамергенден Дөөлөт, Акылбек, Торпок, Ботокой, Барак, Аңылдак, Алдаяр. Алдаярдан Кулча, Кулча Кожаяр менен Энелеш. Кожаярдан Асказан, Эсенбай, Ырыстай, Исентүгөл. Буларга Кулча кошулуп 5 ата Кожаяр аталат. Кулчадан Кедей, Кедейден Бокчо, Бокчодон Каржаады, Кулжачы, Жамгырчы. Булар Эсенбайдын балдары Ормотой, Ырыспай менен Энелеш. Ормотойдон Кенжебай, Сарке, Чолке, Болот, Калмак. Ырыспайдан Атыгыр, Мыяр. Ырыстайдан Темиржан Дуулат. Ынжайдан Калматай, Токтогул, Белек. Токтогулдан Олжобай, Чоңчарык, Чиркей. Калмаматтан Беке, Шаана, Кожик. Эсентүгөлдөн Казак, Жеккөрдү, Кашкулак. Асказандан Майназар, Майназардан Жолболду, Жолболдудан Балык, Садыр, Эсенгул. Садырдан Ырскулбек, Ажыбек, Тыныбек, Ысабек, Карабек. Токол аялынан Аматбек, Райымбек. Сиздер мына ушундай узун сапка тизилген ысымдарды бириктирген Садырга чейинки саяктардын санжырасын уктуңуздар. Ушул эле Садыраке китебинин жыйынтыктоочу сөзү акыркы сөз деп аталат. Ысык көлдүн Шалба айылында Кыргызстандын 4 тарабынан чакырылган куйма кулак, чечен, оозунан бал тамган санжырачылардын республикалык конкурсу кыргыз журтчулугунда аңызга айланып, жет атасын, өз тарыхын унутуп бараткан кыргыздарга өтө жаккан эле. Садыраке эл оозунда аңыз кылынчу. Ошол аңыз кептерди жаш кезден бери кулакка түйүп, казактын улуу жазуучусу Мухтар Ауезовдон жакшы насаатынан кийин Садыраке жөнүндө уккандарымды кагазга жаза коюп жүргөндүгүм бар эле. Шалбадагы санжырачылардын конкурсу делебемди козгоп, толкундаган бойдон жаш кезден берки жан курбум, эл журттун мүдөөсүн жаштайынан жакшы түшүнгөн, дайыма жан дили менен ак кызматын элинен аябаган, убагында райондук аткаруу комитетинин райкомдун катчылык кызматтарын аркалаган Мукаш Алмагучуков досумдун үйүнө Чолпон атага түз келдим да, Мукашка Садыраке жөнүндөгү ойлорумду төкпөй чачпай айттым. Мукаш үн катпай көп ойлонуп отурду. Бир топко барып, ака, Садыраке деген чоң адам. Ал кишини элге алып чыгуу биздин колдон келер бекен? Баягыдай колдо бийлик жок. Ал чоң атабыздын жүгүн көтөрө албайбыз го деп тим болду. Ойлогон оюм оңуна чыкпаганына шаабайым сууп үйгө кайттым. Арадан бир топ күн өткөндөн кийин Ысык көл оттор аттуу облустук гезитке Ысык көл райондук аткаруу комитетинин улуу инсан Садыракенин 170 жылдык мааракесин өткөрүү жөнүндө элдин демилгеси колдоого алынсын. Мааракени өткөрүү боюнча атайын комиссия түзүлсүн. Комиссиянын төрагасы болуп Мукаш Алмагучуков дайындалсын деген чечим чыгыптыр. Ушул кабарды окуп, абдан кубанып отурган элем. Кудай жалгап Мукаш баштаган Корумдулук Жунушбай аксакал, Бостерлик Асан Кожо аксакал, Садыракенин өз небереси Үсөнказы Карабеков төртөө балыкчыга биздикине атайы келишиптир. Мукаш баягы сен козгогон маселе кабыл алынды. Садыраке жөнүндө Жунушбай аксакалдан башка даректүү кабар билген кишини таппадым. Асан Кожо аксакал Садыракени кеп кылган жерден 6 чакырым качып жүрүп, эч нерсе билбей калыптыр. Садыракени сенден мыкты билген киши калбаптыр деди. Садыраке жөнүндө эл оозундагы аңыз кептер топтолгон папкени алып, Бишкекте жашаган Үсөнказынын кызы Жамиланыкына келдик. Садыракенин чөбүрөсү, биология илимдеринин кандидаты, окумуштуу кыз
биздин өтө чоң маселе менен келгенибизди кубаттап кабыл алды. Эртеси Алмагучуковдун уулу Өкмөтбек уюштурган төгөрөк столго академик Аман Мамытов, жазуучу Казат Ахматов, акын Омур Султановдор, Кыргыз туусу Эркин Тоо, Кыргызстан маданияты гезиттеринин баш редакторлору, журналисттер, төбөсү көрүнүп калган Ысык Көл районунун Бишкектеги азаматтары катышты. Ошол эле күнү кечинде Кыргыз телекөрсөтүүсүнөн Мукаш Үсөнгазы мен үчөөбүз Садракенин 170 жылдык мааракеси жөнүндө Кыргыз журтуна кабарладык. Кыргыз туусу газетасынын 3 санында Садраке деген ат менен менин көлөмдүү макалаларым жарыяланды. Кыргызстан маданияты, Эркин Тоо, Ленинчил жаш гезиттеринде Садраке жөнүндө архив материалдарынан, санжыралардан, даректүү китептерден көптөгөн маалыматтарды жарыялашты. Жапар Генчиев, Будайбек Сабыр уулдарынын маалыматтары абдан кызыктуу болду. 1991 жылдын 29 сентябрында Ысык Көлдүн Кожояр айылынын жолунун кайрылышында ыңгайлуу жерге 170 жылдан кийин Садракеге тургузулган кооз күмбөздүн ачылышында маареке комиссиясынын төрагасы Алмагучуков Садраке жана анын элге жасаган кызматы жөнүндө кеңири баяндама жасап, узун сөз сүйлөдү. Садракенин арбагына Куран окулду. Садракенин 170 жылдык мааракесине 10 миң чамасында эл катышты. Касиеттүү Ысык Көлдүн жээгине 300гө жакын боз үй тегилди. Коноктошкондорго 40 жылкы, 300 кой союлду. Боз үйлөрдүн ортосуна орнотулган кең сахнада таланттардын чоң концерти болду. Көптөгөн адамдар чыгып сүйлөштү. Ошондо мен да Садракеге арналган көлөмдүү ырымды окудум. Атанын аты калса, ал бермеке. Элге кылган жакшылык күнгө тете. Кытай ченин тагынган төрөгө өтүп, Кыргыз чегин бөлүптүр Садраке. Акеңдин улуң жетпей томогуна, 15 миң адам келди коногуна, өмүрү күкүрт болуп кайра жанды, өзүнүн орток болуп жомогуна. Менден кийин Кеңеш Баратбаев төмөнкү ырын окуду. Кыңыр иш сессе жаалы бар, калыстык жагы таанымал, баш келге өткөн кадыры, бабаңды жаштар таанып ал. Акыл сөз айткан жалпыга, карааны тоодой калкына, арбагы терүү атанын, калтырды катын артына. Кыргыздын ат жарыш, жоргу салыш, кунан чабыш, көк бөрө, кыз куумай, эңиш, күрөш, бүркүт салуу өңдө, Кыргыз таптакыр унутуп калган улуттук оюндары ойнолуп, жалпы журттун, өзгөчө жаштардын жарпы бир жазылды. Элдин улуттук руху абдан көтөрүлдү. Азаттыктын эмне экенин эл баамдады. Тарых ата замандардан эле ар нерсенин сынчысы. Элге жасаган мамилесине, кызматына жараша эл жакшылары бааланып келген. Жакшылардын бир дары зулумдугу, кара мүртөздүгү, камкордугу менен унутулбай калса, бир дары көсөмдүгү, эл сактаган эрдеги, элди, эрди даңазалаган чешендиги сыяктуу ак кызматынан даңкталат. Кылымдан кылымга эл оозуна унутулбай Садракеге окшоп аңыз кепке айланат. Кыргыздын кайрына таанымал Садракенин рухун элге кайрадан таанытууда опол тоодой эмгек жасаган Мукаш менен Үсөнгазыны эскере кетүү мойнумдагы парзым эле. Экөөнүн тең көздөрү өтүп кетти. Бирок эки азаматты эл журту эч качан унутпайт. Бул эмгегим экөөнүн жаркын элесине арналган гүлдестен болсун деп жыйынтыктайт Садраке китебинин акыркы сөзүн жазган автор Ахмат Карыбай уулу. Эмки кезек ушул эле Ахмат Карыбай уулунун Садраке китебине баш сөз жазган филология илимдеринин кандидаты Кадыралы Коңкобаевдин жыйынтыктоочу сөзүн дагы тааныштырып кетмекпиз. Ал элге кылган жакшылык жерге жайган суу деп аталат. Кыргыздын кадимки нарктарын, насилдерин, каадаларын, салттарын акылга дайым жол бергендигин, ак менен карага, чындык менен жалганга, адилеттикке, караөзгөйлүккө, эки жүздүүлүккө жана башка кубулуш көрүнүштөргө карата болгон мамилелери айтор тарыхта улуу жол баскан, ошол ыйык жолдо калыптанган калкыбыздын рух маданиятын билген адам
түшүнгөнгө кыргыздын акылмандыгынын, кыргыз жашоо философиясынын казынасы. Ал эми кыргыздын материалдык маданияты мына ушул рух маданиятынан жаралган көркөм дөөлөт, барлык баалуулук. Кыргыздын улуттук акылмандык казынасынын өтө маанилүү бир салаасы анын тарыхый эс тутуму. Тарыхый эс тутумду ар кандай аныктагандар бар. Биздин түшүнүгүбүздө кагазга жазылып калбаса да, элдин эсинен чыкпаган, аңызга айланган болумуштар, окуялар, дайыма эл оозунда айтылып калган тарыхый адамдардын таржымалдары кылымдан кылымдарга унутулбай сакталган. Ушул мезгил өткөн сайын алар аңызга, уламышка, жомокторго айланган. Мындай окуяларды эл ичинен чыккан куйма кулак, сөзгө жакын, укканын такыр унутпаган, акылдуу, таланттуу жамакчылар, жомокчулар, аңызчылар, чечендер, төкмөлөр, манасчылар, дастанчылар, санжырачылар укумдан тукумга жалгаштырып келишкен. Тарыхый эс тутум дегенибизде менимче кыргыздын үрп адаты, каада салты, нарк насили, жүрүм туруму сыяктуу жүздөгөн, миңдеген, эч жерде чийилбеген, жазылбаган жашоодогу жоболорду эске алышыбыз керек го деп ойлоймун. Жазылып чийилип турбаса да, мындай жобо, эрежелер кыргызды кылымдар бою жашатып, анын укумунан тукумуна өтүп келе жаткандыгын кантип айтпай кое алабыз. Тарыхый эс тутумдун ролу элдин калыптанышында жана өнүгүшүндө өзгөчө мааниге ээ болгон. Жана кыргызга ата бабанын жолу, наркы менен жашоо, күндөлүк турмушта көндүм этикетке, бузулбай аткарыла турган жүрүм турумга, жобо, эрежеге айланган. Бул жазылбаган нарк атадан балага, энеден кызга, байыртадан өтүп, өнүгүп, өркүндөп, катмарланып келген. Бүгүнкү кыргыздын эң башкы көйгөйү ааламдашуунун, евроцентризмдин коркунучтуу таасирлеринен улам кыргыз тээ илгертен наркка айланган элдик, улуттук жашоо таризинен, түшүнүктөрүнөн, элдик аң сезиминен тездикте алыстап, оолакташып бара жаткандыгында. Дал ушундай жагдайда бүгүнкү кыргыз жаштарына, өзгөчө ал эми жалпы журтка кыргыздын чыныгы наркын, элдин дасмиясын, улуттук көрүнгөсүн чагылдырган калкыбыздын улуу инсандарынын жасаган иштерин, алардын өрнөктүү өмүрлөрүнүн тарыхый сабактарын, өмүр жолдорун таанытуу маанилүү. Урматтуу окурман, сиз жаңы эле окуп чыккан Садыраке китеби да дал ушул белгиленгендей окуяларды жыш камтыган кыргыздын тарыхый эс тутумунда Садыраке деген акылмандын көз өткөндөн бери кылымдар артка сүрүлсө да, кече эле болгондой кылып айтылып келе жаткан сөздүү тарыхты этибарга албай коюу кыргыз үчүн бери дегенде кайдыгерлик. Өткөнгө кайдыгер болбогон кыргыздын эртеңки муунун тарбиялоо милдети мамлекеттин эң өзөктүү маселеси. Ары дегенде ата менен эненин, мугалим менен мектептин, окумуштуу, окутуучу менен университеттердин, кыргыз коомунун тарых жана келечек үчүн улуттук жоопкерчилиги десек аша чапкандык болбос. Кыргызды кыргыз кылып, кырашырган, кылымдар жашаткан жана да келечекке жарык чачып нур болгон. Башка тутумдаш, кандаш тууган элдер, канатташ кошуна жашаган башка калктар таң калып, тамшанган кыргыздын эки канаты, рух жана материалдык маданияты болгон. Кыргыз көркөм дөөлөтүн, демек рухун укумдан тукумга сактаган, жеткирген, укканын унутпаган, акылы тунук, дээринде залкар түшүнүктөр түнөк тапкан, ар нерсеге өз баамы, өз көз карашы бар, куйма кулак акылмандарыбыз, көсөмдөрүбүз, журт даанышмандарыбыз улуу жана узун тарыхыбызда дайыма болуп келген. Азыр деле алардан кыргыздын уу чукур эмес, кыргыздын айкөл энелери журт көсөмдөрүн таап келишкен, Кудай буйрса дагы да жаратат. Кырылган сайын кычаган кыргыз, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз деген Манас дастанындагы намыс сөзү бүгүн да кыргыз үчүн ураандай. Анткени 1000 жылдан ашык убакыттан кийин, башкача айтканда 945-жылда улуу кыргыз каганаты кулагандан кийин кыргыз чыныгы азат, эрктүү, багымсыз дүйнөдөгү мамлекеттерге тең ата, заманбап демократияга ылайык өз мамлекетин куруп жатат. Демек кыргыз улуту үчүн өз мамлекетин куруудагы, кубаттандыруудагы, журттун бүтүндүгүн сактоодогу, мамлекеттин кыйырынын ыйыктыгын чыңдоодогу,
Кыргыздын жана жамы кыргызстандыктардын бейпил бакубат жашоого жетишүүсүндөгү татаал жолунда чыныгы элдик намыс иши башталды жана оош кыйышы менен жүрүп жатат. Кыргыз жаңы тарыхта өзүнүн кимдик жолун чаап, келечекке арыштуу кадамдарды таштап жатат. Жашоонун бул чыныгы жолунан кыргыз тайбай турганына бөркүңүздө ишенсеңиз болот. Себеби тарыхта мамлекет, азыркынын тили менен айтканда, учурунун империясын курган, жазма адабий тилин жараткан кыргыздын тарыхый эс тутуму кайра жанданып жатат. Мына ушул азаттыктын ыйык жолунда тарыхтагы кыргыздын мыктыларынын, каган бектеринин, мырзаларынын, акылмандарынын, акыл карачач кыздарынын, даанышман ургаачыларынын аңыз уламышка айланган өрнөктүү өмүрлөрү келечекке шам чырактай кызмат кылат. Маселенин баары ошол тарыхты калың журтка туура жеткирүүдө. Мен 10 жылдан ашык Акмат абам менен жан дүйнөбүз камыр жумур болуп жүрдүк. Биздин ошол рух дүйнөбүздү жакындаткан кыргыздын акылман сөзү, терең философиясы, тарыхый эс тутуму болду. Акмат абамдай кыргыздын кадимки сөзүн так, даана айткан адамдар сейрек учурайт. Акмат абамдын дээринде тереңдик бар эле. Кыргыз эркегинин чыныгы мырзалыгын мен ушул кишиден байкадым. Даанышмандыгы, пейилинин кенендиги, акыл калчаган токтоолугу, ойчулдугу, ар нерсеге назары түшкөн баамчылдыгы көрсө бизди жакындатып жүргөн окшойт. Жашыбызда ата-баланыкындай айырма болсо да тең туштай болуп кетиптирбиз. Ушул китепти өз учурунда 1,5 жылдай убакыт ичинде басмага даярдаган элек. Акмат абам балыкчыдан келип, экөөбүз компьютердин тушуна катар отуруп алып, абамдын кыргыз ооз-эки тил менен жазганын, кыргыз адабий тилинин норма эрежелерине ылайыктап, кол жазманы редакциялап жүргөн учурларда ал кишинин далай касиеттерин байкадым. Өзүнүн жазгандарынын кандай оңдолуп жатканын көргөндө, ата канат учурунда окубай калгандыктын кесепетин карачы деп уялып калчу. Кадыке, сенден үйрөнбөдүмбү? Көрсө адабий тил дегенин айырмасы болот турбайбы? Деп 80ге таяган курагында акылынын дагы эле тунуктугу байкалчу. Ал кишинин сенден үйрөндүм дегенинде бир касиет бар эле. Азыр ойлоп көрсөм, ал касиет аксакалдыгына, жашынын улгайып калгандыгына, турмуштагы бай тажрыйбасына, көсөмдүгүнө карабай, жаңылыкка ыктагандыгы, үйрөнүүгө умтулгандыгы, таанып билүү процесси токтогондун ордуна кайра дагы кубаттангандыгы эле. Бул менимче нукура кыргыздын бакайлыгынын, даанышман акылмандыгын туюндурган касиеттеринин бири болсо керек. Акмат абам жазуучулугун кеч, 70-тин кырына жакындап калганда баштаптыр. Садыраке жөнүндө уккандарын уккандай акылына түйүп жүрүп, мына ушул китепти калың журтка эстелик кылды. Мындан башка залкар манасчы Саякбай Каралаев, акындардын акыны Меден Алыбаев, көлдөн чыккан ата аңызга айланган Бурулча жана башкалар жөнүндө жазып калтырган Акмат абамдын кол жазма мурастары калды. Өмүрлүк жубайы Үмүт апа экөө 1 жылга жетпеген убакытта келбес сапарга ээрчишип кете берди. Бирок кыргыздын үй бүлөлүк бактысынын өрнөгү болуп жашашты деп айтсак, эч бир аша чапкандык болбойт. 12 баланы таап, тарбиялап, үйлөп жайлап, 60га чукул небере чөбүрөсүн көрүү ар кимдин эле пешенесине туура келе бербейт. Акмат абамдай кыргызга, ыйык ата журтка ак кызмат кылып, артында айтыла турган жакшы сөзгө татыктуу, касиеттүү аксакалдарыбыз, карыяларыбыздан көп болушун тилеймин. Акмат аба, сиз элиңиз дайыма эстеп жүрө турган төбөлүк эстеликти өзүңүзгө өзүңүз орнотуп кеттиңиз деп филология илимдеринин кандидаты Кадыралы Коңкубаевдин Садыраке китебинин автору, жазуучу, санжырачы Акмат Карабай уулунун китебинин жыйынтыктоочу бөлүгүн дал ушундай сүрөттөп бергени. 2007 жылдын 10 мартынан 23 июнуна чейинки аралыкта даярдалган текст болду. Сиздер бул жолку чыгарылышта белгилүү жазуучу жана санжырачы Акмат Карабай уулунун Садыраке китебинен Садырга чейинки саяктардын санжырасы, акыркы сөз жана элге кылган жакшылык жерге жайган суу бөлүмү менен тааныштыңыздар. Урматтуу угармандар, биз менен бирге болуп, белгилүү жазуучу Акмат Карабай уулунун Садыраке китебин укканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Китепти аудиолоштуруу демилгеси Акмат Карабай уулунун
улы Кубанычбектин үй бүлөсүнө таандык болду. Окуган Кипариса Сурахманова.